Салам урматтуу партнерлор, сиздер менен Бермек Жолдошова. Биз бүгүн бетти терең тазалоо жөнүндө видео тартып кетсек, бетти терең тазалоодо мага Faberlic компаниясынын продукциялары жардам берет. Эң эле биринчи мен сиздерге мына Faberlic компаниясынын очистка для лица приборун көрсөтүп кетейин. Мунун артикулу 9261. Мына жерде көрсөңүздөр болот. Муну ачканыңыздарда мындай өзүнчө бир шкатулкада болот. Мындай шкатулкада келет, көрсөңүздөр болот. Мунун ичинде мындай набор. Кетсеңиздер болот. Бул биринчи мындай насадкасы болот. Мындай болот. Ичини бул батарейка менен иштейт. Экен көрдүңүздөрбү? 2 батарейка менен иштейт. Эч кандай зарядка кылыш керек эмес. Кийин мунун насадкалары болот. Биринчи насадкасы бул пемза. Кийин очищающий и щеточкасы бар для умывания. Жана массажер насадкасы болот. Эми биз очищение насадкада сөзсүз гамаш для очищения лица жана гель пенкалар менен тазаласак болот. Мен сиздерге азыр көрсөтүп кетем. Биз мына очищающий щеточкасын коебуз дагы. Бул мынакей очищающий гамаш для лица. Бул деле Faberlic компаниясынын артикулун айтып кетсем 0271. Ушудан щеточкага салып коюп алабыз дагы. Мунун аркасында мынаны бассак айланат. Бул 2 действиясы бар, средний жана высокий. Бул жерде дагы массажный линияны сактап, бетибизди очисткай кылабыз. Көрүп турганыңыздай, бул жерде массажный линияны сактайбыз. Массажный линияны билсеңиздер керек. Мен основном мурдун ичкилеринде кара точкалары бар, ошолорго сонун действие берет. Көздүн айланасын этият кылабыз. Эмнеге дегенде көздүн чекесинде, айланасында өтө жумшак болот тери. Пешенени болсо мындай кылабыз. Центрден 2 чекеге. Бул үчүн сиз бетиңиздеги болгон масканы өчүрүшүңүз керек, косметиканы өчүрүп салышыңыз керек, чтобы глубокое очищение кылыш үчүн. Андан соң мен муну өчүрүп туруп, пемзасын салам. Пемзага дагы ичине гамаш для лица салып алам. Чтобы терең тазалаш үчүн. Мынтип мен основном бул кара точкаларга жакшы. Биз бетибизде кээ бир адамдар бетини жуубай кете жатып алышат. Ошондо биздин терибизде сыртында как цементке окшоп катып калат да, арговевший бактында өлүп калган клеткалар. Бул ошону тазалап берет. Именно мына насадкасы өтө сонун. Бетти глубокий кылат, как пилингге окшотуп. Пешенелерибизди тазалайбыз, кашыңызды этият кыласыздар. Кашыңызды кээде жууп кетиши мүмкүн. Мен биринчи кылганда кашым жууп кеткен. Көп бүткөндөн кийин буну ысык суу менен жууп келебиз. Сонун кара клеткаларды жок кылды, өзүбүздүн мындай эскирген клеткаларды жок кылып, сонун кылып койду. Андан кийин сиздер бетиңиздерди тоник менен ачышыңыздар керек болот. Тоник биздин
кожабыздын пораларын ачат. Тазалагандан кийин кээ поралары жаап болгон пораларды, бул биздин пораларыбызды ачып берет. Муну дагы мынтип массажный линияларды сактап коебуз тоникти. Тоникти койгондо биздин койгон кремдерибиз өтө тез сиңет дагы. Глубокий кожага, глубокий инедери кирет. Көргөнүңүздөрдөй мен бетимди тоник менен ачып алдым. Жана мына Faberlic компаниясындагы бир Axology сериясынын креми артикулу 0273. Муну дагы 5 точканы сактайбыз. Мына жака 5 точканы коюп алабыз дагы. И равномерно коюп чыгабыз. Уже экрандан көрүнүп атса керек, менин кожам сонун болуп, жылмакай болуп, даже жалтырап калды. Күндүн лучуна көрүп атасыздар, күн тийген жерден жалтырап турат. Өтө сонун. Көрсөңүздөр болот. Азыр мен вокруг глазды унутуп калыпмын. Вокруг глазды дагы койгондун өзүнүн правилалары болот. Мына жерге коюп аласыздар дагы. Көзүн жанына эмес, мына жеринде тоголок немеси бар го, сөөк бар го, ошол жерде коюп, мына пальчигиңиз менен массажный линияда мынтип коесуз. Тырыш мындай түшөт го, ошону биз арка жагына кылганда тырыш азыраак түшөт дагы. Өзүңүздүн жакшылыгыңызды сактап калсаңыздар болот. Айтып кетчү нерсем, башындагы дагы повязка Faberlic компаниясыныкы. Мен сиздерге муну артикулдарын описанияга жазып коемун. Эгерде сиздер менин каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар жана колокольчикти басып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.